Эмки баяндама Бақыт Дәулет фондусунун төрагасы Мураталиев Мелис мырзада. Келиңиз. Арвагыла улуу элдин урпактары, мен айта турган сөзүм бул элдик нарк жана мамлекеттик мыйзам. Ушунун тегерегинде бул жашоодо адам баласын чоң сыймыкка батырган эки иш кызмат бар. Биринчиси бул дүйнө эли баалап суктанган сенин ата бабаңдын мурасын сактап өнүктүрүү. Мына ушул чоң сыймыкка батырат. Экинчиси атадан артык уул деп кыргыз айткандай, өзүңдөн артык муунду тарбиялап өстүрүү. Мына бул дагы адамды чоң сыймыкка батырат. Бирок бул жаатта бизде аксаганыбыз аксаган бойдон калып атат. Мисалы, биздин кыргыз элинин рух чокусу, дөөлөтү, наркы деп айтып атканыбыз мына Манасты алып карап көрөлү. ЮНЕСКО баалап атат. Гиннеске кирди. Бүткүл адамзаттык оозеки жана маданий мурасынын шедеври деген наамга татыган 7 өлкөнүн бири Манас бүгүнкү күнү. Дүйнө баалап атат. А бизчи? Манасты баалап барктамак турсун, Манас укканды да билбейбиз. Мына Дөөлөт Сыдыков деген манасчыбыз ар 10 күн сайын Манас айтып атат. Ал эле эмес, көп эле манасчылар. Үркөрдөй кыргыз барат. Үркөрдөй кыргыз барат. Кече Тимати келди, жолдо тыгын болуп, эл батпай калды. Жаштарга мейли жаштар. Саясаттын алдыңкы сабында жүргөн төбөлдөр, эл башчылар деп жаштарды түзөй тургандар ошакта жүрбөдү. Анан кайдагы наркты айтып атабыз? Кайдагы мурасты айтып атабыз? Мына көчмөндөр маданияты деп атабыз. Арабтар баш болуп дүйнө эли суктанып атат. Мына бул биздин маданиятыбыз деп биз көкүрөгүбүздү кенен жайып сыймыктанып атабыз. Бирок ошол маданиятты өнүктүргөнгө же ошону жаратканда бирибиздин да бир тырмактын учундай болгон салымыбыз жок. Бул бизге ата бабалардан келди. Бирок бүгүнкү күнү бул мурас, бул нарк атрибутиканын гана деңгээлинде, көргөзмө элемент катары гана пайдаланабыз. Бүгүнкү кыргыз ошол көчмөн маданияты менен жашабай эле. Күн тартибинде жок. Жашоо негизинде жок. Экинчи маселе, өзүбүздөн артык муунду тарбиялоодо. Ооба, азыркы өсүп келаткан жаштар мына алдыбызда бизден алдаганча алдыга кетти. Билим, илим жаатында, технологиялар жаатында бизге акыл үйрөтүп, бизге сабак берчү деңгээлге жетти. Сыймыктанабыз. Бирок атадан артык уул дегенде биз эң негизги артыкчылык бул билим менен, технология менен ченелбейт. Эң негизги артыкчылык бул атуулдук сезим, атуулдук милдет жана атуулдук кызмат. Кимибиз элибизге, улутубуздун келечегине, мекенибизге кызмат кылып канчалык салым коштук? Эки жакты карап көргүлөчү. Элдин эсебинен, мамлекеттин эсебинен тескерисинче жеке кызыкчылыкты көздөп өзүнө кызмат кылгандар, саналуу өзүнүн урпактарына кызмат кылгандар, төбөлдөр баш болуп. Ошондойлор көбөйүп кетти. Анан кайдагы атадан артык уулду тарбиялайбыз биз? Кайдагы сыймык? Ар бир элдин, ар бир улуттун эң бир эч нерсеге алмашкыс чоң бакыты жана байлыгы бул анын азаттыгы, мамлекеттүүлүгү. Ошол мамлекеттин жашоосу, анын өсүшү, өнүгүшү 4 факторго байланыштуу. Эң биринчиси ошол мамлекетти түптөгөн, негиздеген элдин наркы жана улуттун дөөлөтү. Бул биринчи фактор. Экинчи бул тарбия маселеси. Себеби муундар жетилет, өсөт, орун алмашат. Ата-эне тарбиясы. Үчүнчүсү бул мамлекет келечекке багыттаган жолу, өнүгүүнүн багыты, стратегиясы. Анан төртүнчү бул башка элдерден кабыл алынган баалуулуктар. Анын ичинде жаманы да, жакшысы да баары аралаш. Эгерде элдик нарк, улуттук дөөлөт мамлекеттин жашоо тартибинде болсо,
жашоо негизине айланса, анда бул эл, бул улут жоголбойт. Өсөт, өнүгөт. Эгерде башка элдин баалуулуктары жашоо тартибине кирип, орун алып калса, анда келечек тумандуу. Мамлекет жоголбойт. Улут, элдик нарк, дөөлөттөр жоголот. Демек маселе нарк менен мыйзамдын айкалышында. Мына кече жакында ак эл биристин коргоо багытында бир чоң иштер, чаралар көрүндү. Мыйзамдар кабыл алынды, программалар иштелди. Дүйнөдө эң бир асыл жаныбардын бири ушундай бир жоголуу коркунучунда турат. Эгерде биз буну сактай албасак, жоготуп ийсек, анда жер планетасынын бир байлыгынан кемитип алабыз деп чочуладык. Гумандуу болдук, сактайлы дедик. Мен кайрылар элем ушу төбөлдөр, депутаттар, мыйзам чыгарган органдын өкүлдөрү. Элдин наркы, улуттун дөөлөтү, негизи эле улут өзү, иденттүүлүгү менен ушу жаныбарча жокпу? Ошону мамлекеттик деңгээлде сактоо гана эмес, өнүктүрүү, аны мыйзамдаштыруу, аны жашоо тартибине киргизүү колуңардан келеби? Ушул иш менен силер, ушул кызматыңар менен артык болуп, кийинки урпактарга жол көрсөтө аласыңарбы? Же баягы эле коо сөздү сүйлөп, акындык жамакчылык сапатка салып, элдин көңүлүн тартып күлдүрүү эле менен ошо менен электенебизби ушу ак үйдүн деңгээлинде? Качан чыныгы күйүмдүүлүк, качан чыныгы атуулдук сезим, атуулдук милдет, качан атуулдук кызмат көтөбүз? Менин сунушум эң ириде өзүңүз айткандай, улуттук баалуулук, нарк, дөөлөттөр мыйзамдаштырылып, жашоо тартибинде, жашоо негизинде орун албаса, сүйлөгөнүбүз сүйлөгөн бойдон кала беребиз. Рахмат. Рахмат, Мелис Мырза.